Бөйрөктүн ишинин начарлашы, гломерулонефрит оорусу. Бул илдетке кабылгандардын саны күн санап көбөйүп баратат дешет адистер. Адам эмнеден улам дал мына ушул ооруга чалдыгат. Биз алдын алуу үчүн эмнелерге өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон ден соолук программасы ЛТР каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, эгерде тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга атайын адистер келген. Мен сиздерге тааныштырсам. Мухамбет Токсонбаев, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын терапевт дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Адилет Омаралиев, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын уролог дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач мына ушул бөйрөк органы кандай кызмат аткарат, ушул жөнүндө маегибизди баштасак. Саламатсыздарбы? Бөйрөк негизи биздин денеде фильтрация ролун аткарат. Бул канды тазалайт жана сийдикти чыгарып берет да денеденчи. Ошондой ролду аткарат. Анан негизги нефрон бар. Бул бөйрөктүн клеткасы. Ошол негизги процесс ошол жерде болот да. Канды тазалап, жана канды сыртка ошол жерден өтөт. Бул фильтр сетка сыяктуу. Жана ошол жерден кан кирет, шлактар чыгат, суу чыгат, шлактар чыгып тазаланып, ошол жерден сийдик пайда болот да. Негизи бөйрөктүн ролу аябай чоң. Жана башка ролдор көп негизичи. Бирок негизги максаты ошол. Негизги кызмат экен, э? Жакшы, мына ушул биз бүгүн сөз кыла турган тема бул бөйрөктүн гломерулонефрит жана ошондой эле COVID-19 илдети да. Ушул маалымат булактарын карай турган болсом, бүгүнкү күндө аталган илдетке чалдыккандар көп деп да айтылат да. Айтсаңыз, бул деги кандай оору? Бөйрөктүн башка ооруларынан эмнеси менен айырмаланып турат? Гломерулонефрит бул аутоиммундук оору. Негизинен биринчиденчи аутоиммундук оору деген эми бул биздин денеде ушул бир негизи айтып кетсем, бул оору көбүнчө стрептококк инфекциясынан пайда болот. Стрептококк инфекциясы бизде ангинада, мисалы, ангинанын козголушу деп айтсак болот да, гломерулонефриттичи. Ошол бактерия бизде тамакта жайгашат. Жана ошого каршы бизде антитела чыгат да денедечи. Жана антитела ошол бактерияны өлтүрүп баштайт. Бирок кандай бир учурда ушул антителалар бактерияны дагы жана ушу бөйрөктүн клеткарын да бузуп баштайт да. Ошол моментте ошол нефрондун сетканын түзүлүшү бузулат. Жана негизи ол сетка шлактарды эле чыгарат да, сууну жана шлактарды. Жана бизге керектүү нерсени да чыгарып баштайт ошондо. Кандын клеткарын чыгарып баштайт, сырткачы бизге керектүү. Кан тамырларда калтырбай, сыртка чыгарып да. Ошондой жана бул негизи иммундук сезгенүү түрүндө өткөн процесс да. Мен айтканда ошо. Антителалар пайда болуп, кандай бир учурда бул дайыма эмес. Негизи ангина баарыбызда бар да. Ооба. Ангина баарыбызда бар. Бирок кээ бир учурда ошондой пайда болот да. Жакшы. Мухаммед мырза эмнени кошумчалай келеңиз? Жакшы сөйдө айтып беришти. Эми негизинен аутоиммундук оору деген бул башка ооруларга салыштырмалуу более мындай кыйыныраак түрдө өтөт да, оор түрдө өтөт. Туура айтты. Коллега, организмге суук тигенде, бактерия, вирус киргенде организм бизге антитела чыгып аны токтотот. Ошол убакта баягы процесс воспаление жүргөн убакта өкөө биригип
бактерияны да жок кылат. Бир жагынан өзүн өлкө бирип кайтып организм бөйрөктүн өзүн жей баштайт, иштен чыгара баштайт. Ошондуктан аутоиммунит аталып калганда, негизинен эми функциясын айтып кетти. Бүт организмде бардык шлактар келип турушу бөйрөктөн тазаланат. Ошондуктан негизги функциясы бул тазалайт, фильтрационный функциясы. Жакшы. Мына ушул оорунун пайда болуу себептери жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, мисалы, ушул ангинадан улам эле адам баласы ушул гломерулонефрит оорусуна кабылып каламбы деп ойлоп калышы мүмкүн да. Же дагы бир башка дагы себептер барбы? Анан биз ооруну алдын алуу үчүн эмнелерге өзгөчө көңүл бурушубуз керек? Негизи туура ангинадан пайда болот. Бирок кайсы учурда ошо ангина жылында бир 2-3 эседен көп кайталанганда, мисалы. Жана ангина дарыланмаган кезде, жана бизде алдын алуу деген жок да. Мындай толук 180-90% негизи башка мамлекеттерде алдын алуу бар да. Любой кайсы бир оору болбосо дагы алдын алыш керек да. Бизде андай толук пайызда аткарылбайт. Ошон үчүн текшерилбейт адам. Мисалы башка мамлекетте ангинаны текшерилип, жылына 1-2 дагы кайталанбай турган кылып дарылайт да. А бизде 2-3 эсе, 4 эсе кайталана берет жылыначы. Ошондой учурда бул оору пайда болушу эмеси көбүрөөк да. Мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде тема боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 032 22 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Маегибизге кайрылып кетсек, бейтапка кандай клиникалык мүнөздөмө бересиздер? Кайсыл учурда, мисалы, оорулуу билиш керек. Мен ушул аталган илдетке кабылып калыппын деп анан дароо сиздерге кайрылыш керек да. Эми бул оору менен илдетке жуктурган адамдар өзүн бара-бара жаман сезе баштайт. Баш ооруп, сийдик аз барган сайын күндөн күнгө сийдик аз чыга баштайт. Мурунку салчырмалуу. Беттери, дене түзүлүш секин иши баштайт. Тойсуз салмак кошула баштайт да. Сийдик чыкпай, баягы суу организмде кала берет. Фильтрациянын способун биз айттык, негизинен бөйрөк чыгаруучу орган болгондуктан тазалаачу. Раз сийдик аз чыккандан кийин тазалоо процесси бузулат дагы, кан ууланат, слабость, баш ооруйт, баш айланат, кусат. Ушундай негизги симптомдору. Тупуй саландап бөйрөктөр ооруйт негизинен. Жакшы. Мына ушул оору башталганда эле ушул белгилер байкалышы мүмкүнбү, же болбосо убакыт өтүп, бир аз өткөндөн кийин анан ушундай белгилер байкалышы мүмкүнбү? Мисалы, биз күндөлүк жумуш деп жүрүп, мисалы, байкабай деле калышыбыз мүмкүн да? Эми бунун течениелерин айтып атпайбыз, азыр айтып кетти коллега. Острый гломерулофиттин бул тез байланыштуу деп коет, маленостун течениеде туруп кармаганы бул сразу билине баштайт. Бир жума 10-15 күн ичинде билине баштайт. Медленный прогрессующий деп койгон течениеси бул онда сиз айткандай баягы 1 ай, 2 ай, 3 ай убакыт алышы мүмкүн. 80 бизде кезде аташ биз пеленефрит лечение болуп калышыбыз мүмкүн. Мындай болгондо ушундай убакытты. Жакшы, Адилет эмнени кошумчалайт негизи? Негизи баскычка карайт да, кайсы баскычта. Башталышында эми эч кандай билинбейт. Бу жерде эмеден айырмаланат да, канчалык деңгээлде жанагы нефрондор бузулган. Канчалык масштабта, мындай айткандачы. Мисалы, башында эч кандай признактар, белгилер болбойт. Кичине усталость, мындай чарчоо, ушундай баш оору сыяктуу болушу мүмкүн. Бирок эми ал көп ооруга кирип кетет да, андай белгилерчи. Ал бул эми качан билгенип баштайт? Ошо нефрондун клеткалары бузулганда, тиги кандан белок чыгат да. Кандан белок чыгып кетет сийдик мененчи. Ошондо билинип баштайт. Белок бизде эмне роль аткарат? Белок бизде сууну жана гемостазды, гомеостазды кармайт да, кандачы. Керектүү эмелерди калтырат, керекмести чыгарат. Ал бул ооруда ошо белок чыгып кетет. Жана денеде суу калып баштайт да. Суу толук чыгарылбай, денеде калып баштайт. Жана кан да аралашып чыгышы мүмкүн сийдик мененчи. Ушундай белгилер болушу мүмкүн. Жана ушул
негизи биз билсек болот, эми кийин айтабыз, кайсы анализдерден билебиз. Жакшы. Анан түрлөрүнө да токтолуп кетсеңиздер, курч кармаган өнөкөт, Ооба, өнөкөт жана курч кармаган. Ооба. Анан булардын айырмачылыктары эмнеде? Эми убакыт, мисалы үчүн өткүл түрүндө бул аз эле убакытта пайда болот, тез прогрессивдүү түрүндө кетет да. Ал эми өнөкөт түрүндө бул канча айда болушу мүмкүн. 6 ай, 12 айда мындай жай көтөрүлөт, оруч. Ошондой айырмалат. Адамдын иммунитетинен зависит этет адамдан. Анан маалыматтар карай турган болсом, соңку убакытта дал ушул илдетке кабылгандар көбөйдү деп айтылып атат. Ошол эле учурда мисалы эркек кишилер көп ооруйт дейт да. Эмне себептен? Бул эми мен ойлойм гормональный фондонда болушу мүмкүн. Эркек кишиде гормондор башка. Анан булчундар көп. Шлакты булчундар чыгарат да. Ошодон да болушу мүмкүн. Эми так белгилүү эмес да, эми булч. Эми теориялар бар, бирок так маалымат жок бул боюнчачы. Ошолдон болушу мүмкүн да. Телосложение мындай, эркектин түзүлүшү башка, аялдыкы башка. Гормондук фон башка. Ошол нерселерден болушу мүмкүн. Эмне үчүн ушул ооруга кабылгандар көбөйдү? Себептен азыркы карабайлы, мисалы коомчулукта гемодиализ аппаратына түшүп калыптыр, ошого көз каранды болуп калыптыр, бөйрөгүн такыр иштебей калыптыр деген ушундай маалыматтарды көп уга турган болдук да. Кандай жооп бере элеңиз? Эми азыркы убакта мен ойлойм, эгер ал киши ошол оору менен өзүнүн жашаган жери боюнча нефрологдо, учетто или урологдо турган болсо, дарыгердин айтуусу боюнча лечениени өз убагында алып турса, мен ойлойм мындай острый процесске туш келбеши аз болот да. Эми баягы врачтардын айтканына, дарыгерлердин айткандарын убагында кылбай, убагында ичпегендиктен бул оору келип чыгышы мүмкүн. Эми азыркы убакта бизде мына өзүңүздөр билесиздер, дүйнө жүзүн каптаган коронавирус дагы панический берки чоң роль ойноп койду да. Бул биздин организмде ушундай гормон бар, эндорфин деген. Бул биздин мындай настроение кабагыбызды түшүп, чувство страх болуп турса, иммунитет резко түшөт адамдыкы. Любой ооруга биз чалдык калышыбыз да мүмкүн. Любой оорунун эски ооруларды козгошу мүмкүн. Биз ойлойм, мен ойлойм, негизи себептер ушу азыркы учурда. Жакшы, анан бул жерде суроо келиптир, саламатсыздарбы? Бут шишип баштаганда бөйрөктөн деп биз мындай шексизсек болобу, шекстанасак болобу, же болбосо башка оорулардын эсебинен дагы ушундай бут шишиши мүмкүнбү деген суроо келиптир. Вопрос туура. Эми бул буттун шишигени бир эле бөйрөк оорусунда кездешпейт. Бул жүрөк ооруларында дагы, кан диабет ооруларында дагы кездешет да. Коллегам туура айтты, бул бөйрөк ооруларында эми врач өзү мындай жакшынакай сурап, врач өзү келип чыгышын билип койсо болот да. Жүрөк оорусунда эми алтыстан аяктан бияктан болот, жүрөк оорусунда дем кыса баштайт. Экинчи, үчүнчү жазга чыкканда көбүрөөк басканда бутамлаймыз болуп, аба жетишпей баштайт. Буларды болсо, азыркыда мен айткандай, тоже ушундай башталат. Слабость, өзүн жаман сезе баштайт, начар сезе баштайт. И белок сийдик менен чыгып кеткендиктен кандан суулар чыгып, кан тамырынын ичинен чыгып кетип, биздин кан тамырда 5 литрге жакын кан бар да. Ошонун ичинде белоктор сийдик менен чыгып кеткендиктен суу пайда болот. Ал эми жүрөк оорусунда бул жүрөктүн алтыстыгынан, насостук функциясынын начарлашынан келип чыгат да. Адам тикке турганда кан жогору акпайт да, канды тартып алыш керек да жүрөк. Ушундай белгилери. Бул оору эл арасында көп болгондуктан биз буга чейин дагы бир нече жолу бул илдет жөнүндө телекөрүүчүлөргө маалымат бергенбиз да. Ошондо мисалы ооруканага барып, стационарга барып, ошол бейтаптар менен сүйлөшүп калганыбызда, айрымдары мисалы сасык тумоо менен 1 ай оорудум, 20 күн оорудум, ошондон улам эле ушул ооруну арттырып алдым деген дагы ушундай ойлорун угуп калдык да. Анан менде суроо жаралат да, ушул сасык тумоо дагы ушул оорууну чакырабы деген дагычы. Анан ошол эле учурда азыр дүйнө элин түйшөлтүп аткан COVID-19 илдети дагы ушул гломерулонефрит оорусуна алып келиши мүмкүнбү деген суроо жаралат. Эми азыр дүйнө жүзүн каптап аткан COVID-19 оорусу бул бардык ооруларды
козгошу мүмкүн. Биринчи учурда ошо негизги ооруп кала турган фактор риск деп коебуз. Биз сахарный диабет менен ооругандар, гломерулонефрит оорусу менен ооругандар, жүрөк кан тамыр оорусу менен ооругандар, өпкө оорусу менен ооругандар, бул оору менен ооругандар, эгер бул ооруларга адамдарга ушул оорулар вирустар жуукпаса, буларды оор түрүндө өтүшү мүмкүн да. Козгойт эми бул вирус. Ошондуктан бул оорулардын ооругандар өзгөчө этият болуш керек. Негизи ушул COVID-19 сөзсүз түрдө бөйрөктүн ишин начарлатыштан мүмкүн экен да. Мисалы өзү билбей жүрүп, бейтап COVID-19-дан кийин кандайдыр бир кабылдоолор болуп ооруп калышы мүмкүнбү? Бул эми изилдөөлөр болуп турду ал боюнчачы. Мисалы Европада изилдөөлөр болуп тур. Ошо 50%-дан 80%-га чейин бейтаптарды текшерсе, ошо бөйрөк жактан дагы өзгөрүү болот экен да. Бул деген канда белок пайда болуп, жана глюкоза, фосфаттар көбөйүп, бөйрөктө начарлап баштайт экен. Бул эми коронавирус илдети оор түрүндө өткөндө пайда болот экен да, болчу. Себеби кан айланышы бузулат да, кан коюланат, сүйөртүү система деп коет, ошол бузулат да бул ооруда. Ошол түрткү берет экен да, бөйрөк оорусуна козголот экен. Бул эми түз түрткү бербесе дагы через берет экен да, бөйрөк оорусучу. Ошол анан биз ошол бейтаптарда көрсө белок чыгып воспаление пайда болот экен да бөйрөктө. Жана ошол негизде буну такташ үчүн ошо биз изилдөө ыкмаларды өткөзүш керек экенбиз да. Мисалы бейтап келсе, жалпы сийдик кандын анализдерин тапшырып, бөйрөктүн тесттерин текшерсек, сразу эле билинет экен. Эми да мен кошумчалап коеюн, бул коронавирус жөнүндө сөз болгондон кийин коронавирус биринчи бизге мындай жогорку дем алуу органдарынан башталат да. Ошо дыс сезим жогорулат, тиги баштап, анан кийин качан өпкөгө жеткенде секен уже вирус эме деп коет, канга аралашат. Эми кан бизде айтып кеттик, 5 литр кан бар, бул бүт органды барат, керектүү тамактап барат, керексиздерди алып келет, бөйрөк дейп боордо тазаланат. Ошондуктан эски оорулардын козгоосунун себеби да ушул да. Анан биз айтып кеттик, гломерулонефрит оорусунда негизинен баягы кварцвертимас деп коет, ошол бузулат да. Негизги коронавирустун патогенезине келип чыгышында ошо тромбоз болуп атат да, тромбоэмболия. Ошондуктан бөйрөк оорусунун баягы козгоошунун себеби да бир ушул. Сиздер канчалык айтпаңыздар, мисалы өнөкөт илдети барлар, айрыкча өзгөчө өнөкөт илдети барлар, анан улгайган адамдар бул оорудан коргонуңуздар деп, мисалы пандемия башталгандан бери айтып келесиздер да. Бирок ошого карабай эми баары бир кандай жол менен жугат, ал илдет менен ооругандар дагы ушул коронавирус илдетине кабылып атат да. Азыркы учурда ушул сиздердин стационарга жатып, дарыланып жаткан оорулуулар дагы ушул ковид илдетине чалдыгып жатабы? Алардын организми кандай күрөшүп жатат, ушуну айтып берсеңиз. Эми көбүнчө гломерулонефрит менен ооругандар көбүнчө гемодиализде да, бул бейтаптарчы. Анан негизи айтып кетсем, бул гемодиализде бейтаптар программалык гемодиализде да буларчы. Бул деген жумасына 2 же 3 жолу өтүшөт да гемодиализденчи. Жана гемодиализден өткөндө кан тазаланат. Аппарат тазалап берет, жана канды сүйлтүп турушат да. Мындай айтканда, гемодиализ булар чалдыкса деле кан тазаланып турат экен да. Ошол гемодиализ аппарат тазалап турат экен. Канды сүйлтүп турат врачтарчы. Жана негизи эле мен көрдүм бир бейтапты. Бул эми гломерулонефрит эмес болчу. Бирок бөйрөктүн жетишсиздиги болгон да. Толук бөйрөк иштеген эмес. Гемодиализге жазылган. Анан гемодиализге барчу, бирок коронавирус инфекциясы андай деле оор өткөн эмес да, жеңил түрүндө өттү. Жеңил түрүндө. Бул деген ошо гемодиализде жүргөн бейтаптар жеңил көтөрөт экен. Себеби кан тазаланып турат. Врачтар канды сүйлтүп турушат. Ошол тромбоз болбой, тромбозду алдын алып, жакшы карашты. Эми ар адам ар кандай экен, иммунитетке карайт экен да бул жердечи. Эми керк адамдын иммунитети күчтүү. Керк адамдыкы
басыраак эми арганда болот экен. Жакшы. Эми мен да кошулам, негизинен бул вирус жуккан адамдын ошо иммунитетине биринчи көз каранды болот, экинчиси ошо адамга канча процент вирус түштү. Бул экөөнүн чоң ролду ойнойт. Экинчиси, үчүнчүсү сахар оорусуна ооругандар, жүрөк кан тамыр оорусуна ооругандар, өпкө бронхит оору менен ооругандар, улгайып калган адамдар, буларды эми өзүбүз билебиз, иммунитет начар. Организм так ушул оорулар менен күрөшүп жүрөт. Анан кийин бул оору келип кошулса, суу адамдар кандай болбойт да, булардыкы сал кыйыныраак өтөт. Ошондуктан биз буларга эскертебиз, айтабыз, чыкпагыла деп бардыгыбыздын керектүү нерселерди айтып түшүндүрүп турабыз. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келген, саламатсыздарбы? Бүйүр бөйрөгү менен жүргөн адамдар жөнүндө айтып берсеңиздер дейт. Ошол бүйүр бөйрөгү мисалы кандайдыр бир оорудан улам бир бөйрөгү жок болуп калышы мүмкүн. Кээ бирлер тубаса ошол бүйүр бөйрөк менен төрөлүп калышы мүмкүн да. Ушул организм кыйналып калбайбы? Же болбосо экинчи бөйрөктөн дагы айрылып калбайбы деп ушундай кооптон суроо берди. Андай суроолор көп негизичи. Эми ар кандай себептер болушу мүмкүн. Кээде адам тубаса болушу мүмкүн бир бөйрөк. Кээде эми операция болуп, бир оору себеп болуп бир бөйрөк алынып, бирок андай деле учурда коркпош керек. Себеби ар кандай болот. Мисалы, бир бөйрөк алынганда экинчи бөйрөк ролду алат да, эки бөйрөктүн ролун алат. Экинчи бөйрөк чоңойот. Жөнөкөй размерден чоңойот да, бир 30-40%ка чоңойот. Жана эки бөйрөктүн ролун алат да. Ошол кезде көрүш керек. Анализдер жакшы болсо, эгер бөйрөк ролун аткарса, бир бөйрөк, анда андай адам кадимкидей эле көтөрөт да, ал орунчу. Эми бул жерде ошол иммунитеттин дагы карайт. Эми вопрос суроо туура берилди. Мен өзүм ушунча жылдан бери иштеп келген практикама караштуу бир 4-5 адамдарды жакшы билем. Мага жакын адамдар, достор, күйөөбалдар. Мына бирөөсү армияда алдырган, ушундай суук жеп алдырган. Андан бери мына 35 жыл жашап атат. Бирөөсү 30 жылдан ашык болду. Бири жакшы жашап атат, просто ошо бир оорусу балдар, бөйрөгү балдар, булар мындай өзгөчөрөөк сууктан эттаткачка аракет кылыш керек. Туура айтты, бул коллегам сөйдөгөндө бир бөйрөк алынгандан кийин ошол 6 ай восстановительный период болот. Ошо бир бөйрөккө катуу нагрузка келбестен секин ошо эки бөйрөктүн функциясын күчөктү секин үйрөтүш керек. Андан кийин кете берет да, баардыгы жакшы болот. Коркушунга жер жок. Просто ошо травмадан, сууктан эттаткыш керек да бир бөйрөгө балдар. Мен ошону айтат элем. Анан текшерилип туруш керек. 6 айда. Текшерип туруш керек. Ошо мен айткан жалпы анализдер жана бөйрөктүн анализдерин көрүп туруш керек. Тубаса бир бөйрөгү жок болуп төрөлгөндөрчү. Алар деле ошондой да. Алар деле ошол тубаса пайда болгондо ал деле ошо эки бөйрөктүн ролун алат да. Сразу элечи. Анан кадимки деле адамдай жашайт, эч кандай өзгөрүш. Эми ошол агайым айткандай этият болуш керек да. Сууктан этият болуш керек негизичи. Андай эми группа риска мындай айтканда кирет да, андай адамдарчы. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келген, кийинки саламатсыздарбы дейт. Мен кош бойлуу болгондо эле дейт, ушул белок анализиңден көп чыгып калыптыр деп, анан бөйрөккө дарыланам дейт да, ушул оорудан сакайуу үчүн дейт. Анан мен да корком дейт, ушул бөйрөктүн жетишсиздиги оорусу же болбосо гломерулонефрит оорусуна кабылып калбаймбы деп дейт. Жок, эми ал башка. Сиз жогоруда белгилерин айтып өткөндө, мисалы анализден билинет, белок көп бөлүнүп чыккандан улам биз айтабыз, анан бут шишийт деп айтып калдыңыз да. Ошого байланыштуу берген го дейм. Ал эми башка. Ал эми башка состояние. Бул деген кош бойлуулардын оорусу да. Бул физиологический процесс. Буну туура түшүнүш керек. Мисалы адам боюнда барда кетип буттар амиши баштайт. Себеби дегенде плод чоңойгондо бияктан буттан келген кан тамырды кысып алып коюшу мүмкүн. Анан кийин белок да чыгып кетет. Бунун эми өзүнүн специалисттери бар. Мен ойлойм физиологический процесс бул. Себеби дагы башкадан да болушу мүмкүн да. Бул деген бала чоңойгон сайын эки каналды кысыш мүмкүн да. Бөйрөктөн түшкөн эки канал табарскачы. Ошолду кыскан кезде, эгер ошондой учур болсо, ошондо белок чыгышы мүмкүн, буттар ишиши мүмкүн. Аны эми УЗИден билинет да. Бул УЗИге өтүш керек анда. Бир жалпы силик анализин тапшырып койсо билинет сразу элечи. Ушуларны айтсак болот. Жакшы, жогоруда айттыңыз да белгилеринде, мисалы баш ооруйт, кан басымы да көтөрүлүшү мүмкүн, бул ооруга кабылганда. Кээ бирлер мисалы адаштырып
жүрө берген учурлар болуп калабы? Себептен мен кан басымым көтөрүлүп атат дегенде эле маанинде. Ошону айырмалаш керек да эми. Ошо мен айткандай эле анализди карап, жалпы сурап, анамыздын сураш керек да, бейтаптынчы. Качан башталган, эмнеден кийин башталган, кайсы учурда оорулар көбөйөт, ошодон эле билинет негизи. Жана изилдөө ыкмаларды өткөзүп, ошолорду тактап, ошондо сразу билинет да. Бул кайсы оору, бул кайсы оору. Оорунун дарылоо жолдору жөнүндө сүйлөшсөк да, мисалы сиздердин максатыңыздар ушул бейтаптын бөйрөгүн жакшы иштетип, оорудан сакайтып, анан эң негизгиси ушул гемодиализ аппаратына түшүп калбасын деген максатта эффективдүүлүгү жакшы болуш үчүн бүт аракетиңиздерди жумшайсыздар да. Ушул боюнча мисалы бейтап курч кармаганда канча убакыт дарыланат, анан өнөкөт илетинде канча убакыт, кандай дарылоо ыкмалары жүргүзүлөт, ушул боюнча айтып берсеңиз. Негизи элге кайрылат элем мындай эмедечи. Биринчи бул алдын алыш керек да. Негизи эле адам жылына 2 жолу текшерип туруш керек да, жалпы анализдердичи. Алдын алуу бул негизи эң жакшы дарылоо бул алдын алуу да. Жалпы анализдерди тапшырып, ошол бир гана бөйрөктү эмес, жана башка анализдерди эле тапшырса болот негизичи. Жүрөктүн анализдерин текшериш керек. Бизде андай жок да. Ошону биз күчөтүшүбүз керек. Алдын алуу дарылоо энесин, дарылоо жүргүзүүсүн күчөйтүп, жогору деңгээлге жеткизиш керекпиз да. Ал эми бизге эл жардам бериш керек да. Эл билип, өзү билип, көзү келип, текшерилип, 6 айда бирчи. Жок дегенде 1 жылда 1 УЗИге түшүш керек негизи, бөйрөктүчү. Жакшы, сөзсүз түрдө улантасыз. Азыр болсо байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Мен силерди Талас областынан көрүп атам. Менин атым Батма, Таластан чалып атам. Уланта бериңиз сурооңузду. Мен бөйрөгүм ооруп, коронавирус башталгандан баштап бөйрөгүм ооруду, эң алгач эле. Анан ушул ооруп дарылангандан кийин эле оозум аябай ачуу болуп калды. Мына ушул убакка чейин оозум ачуу, ар кандай дарыларды ичем, эмне кыларымды билбейм. Врачтарга кайрылсам эле баягы эле дарыларын жасап, балким силерден дагы бир жакшы кеңеш уганмы деп ойлойм. Рахмат силерге. Кандай диагноз койду эле, эже? Бизден алыстап кетти окшойт. Кандай кеңеш бересиз? Ушул пандемия башталгандан бери эле бөйрөгү ооруп, дарыгерге кайрылып, дарыланып атыптыр. Бирок дагы эле оорутуп атат дейт да, эмне кыларымды да билбей калдым. Балким сиздер кеңеш бересиздер деген суроону калтырыптыр. Мен ойлойм, бул жерде балким оорунун себебин биринчи анықташ керекпи? Бул учурда мындай да. Бул оору качан күчөйт? Коронавирус оорусучу. Бул иммунитет түшүп кеткенде өтө оор түрүндө да өтүшү мүмкүн да. Иммунитет түшкөндө бир эле коронавирус эмес, башка инфекциялар да бар да биздин денедечи. Ошолор козголушу мүмкүн да. Анан негизги сидик чыгара турган жолдордо жайгашкан инфекциялар аябай туруктуу болот да. Дарыл дармекке. Ошон үчүн бул эженин балким дарылоо кишиде туура эмес болушу мүмкүн. Мындай деген кошумча маалымат калтырыптыр, эки тараптуу пилонефрит болуп оорубат. Ошол бөйрөктүн сезгениши да. Эми мен да кошумчалап койсом, азыркы учурда бардык жерде дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстан лечение азыр основной коронавируске көрүнгөндүктөн бул оорунун ооругандар сәл мындай экинчи этапка жылып калып атат. Муну моюнга алышыбыз керек. Андан кийин бөйрөк ооруганда эми муну врачтар жакшы текшерип, диагнозду туура коюп, микробду мачада кайсы антибиотик бар, микробдор бар, ошону билип, андан кийин лечение кылса, мен ойлойм баары жакшы болот. Биринчи ушул оору аныкталыптыр. Демек, организмдин сезимталдуулугун байкаш керек экен. Анализ тапшырып туруп, турган дарыны биз кайсы микроб жана кайсы дары дармек жакшы таасир этет экен, ошону билип коюш керек. Бул эжечи пассив мачи деп коет. Пассив мачи билинет. Ошону тапшырса эле билинет. Себеби кээде туура эмес дары берет, ал жакшы таасир этпейт.
балким ошодон болгон бул эжедечи кайра ооруп биз эми жакшы укпай калдык. Жакшы, пиелонефрит экен, бул пиелонефритте балким ушундай дарылоолорду өтсө, бул бат эле жакшы болуп кетсе керек, Ооба, туура дары-дармекти колдонсо, антибиотик кээде слабый берип койсо жакшы таасир этпейт. Күчтүү бактерияны баса турган антибиотик болсо, анда жакшы болуп кетет тез эле. Себеби аябай туруктуу болот да. Сара жолдорду чыга турган жолдордо бактерия аябай туруктуу болот. Себеби аялда среда ошондой да. Тема боюнча дагы сүйлөшсөк, ушул дарылоо мөөнөтү канча жүрөт, өнөкөттө анан курч кармаганда канча убакытта бир кайрылып туруш керек бейтап ушул боюнча? Эми дарылоо мөөнөтү негизи нефрология бөлүмүндө дарылайт да бунучу. Жана жылына жок дегенде бир жолу же 2 жолу дарыланыш керек мындай бейтаптарчы. Нефрология бөлүмүндө өзү учетко турушат мындай бейтаптар. Жана убакыт келгенде өздөрү жатышат. Жатыш керек. Себеби кээде бул эми баскычка карап да, кээде гломерулонефриттин оңой түрү болушу мүмкүн. Оор түрү болушу мүмкүн. Оор түрү болсо көбүрөөк жатат 2 жол 1 жылда. Ошого да карайт да. Ал эми жеңил түрүндө 1 жыл жетет. Жана өзүнүн дарылоосун алат аяктачы. Жана дагы эмнени суратасыздар? Мына ушул сиздерге бир жолу дарыланып, мисалы курч кармаган түрүндө толук сакайып кетсе болобу, же болбосо ошо өнөкөт түрүнө өтүп кетиши мүмкүнбү? Эми ол мисалы ол башталгандан эми ол мындай кайтара турган процесс эмес да. Себеби бул бөйрөктүн клеткалары өлгөндө кайра эме рубец болуп калат да. Мындай анын ордуна соединительный ткань деп коет, ошол ордуна туруп калат. Бөйрөк ол жер уже болду, фильтрация болбойт да. Ал жер иштебей калат. Иштебей калат жөнүндө. Эми бул ордун өзү 3 түрү бар. Биз айтып кеттик, гипертензский деп коет, давление тоже көтөрүлөт. Экинчи отечный, мындай ишейт. И үчүнчүсү нефротический, гипертензский. Ушул гипертензский давление кошулуп ишиген бул оору более мындай кыйыныраак түрдө өтөт да. Эми острый гломерулоз оорусун бул негизинен жакшы башында убагында дарыланып, убагында коюлса, убагында жакшы лечение алып, поэтапно 3 жолу острыйды калтырса болот, хронический өткөрбөсө болот. Ошол убагында гана калса, ошол клеткаларды өлтүрбөй калыш керек да, сактап калыш керек. Ошо канчалык көп клетка сактасаң бөйрөктүн, ошончолук жакшы да. Ошого карайт эми. Чындыгында бул ооруга кабылгандан кийин дарылоо мөөнөтү дагы узак жүрөт экен, бейтаптагы бир аз кыйналышы мүмкүн. Ошол эле учурда бейтаптан дагы көп нерсе көз каранды деп дагы дарыгерлер айтып келет да. Ушул боюнча айтып берсеңиз, балким эмнелерге көңүл буруш керек дарылануудан сырткары, алардын тамактануусу кандай болуш керек, ушул боюнча айтсаңыз. Негизи мындай ооруда эми диета бар да. Диетада өтө майлуу, курулган, ачуу тамактардан алыс туруш керек да. Туздуу өтө. Булар эми бул ооруну мындай айтса күчөйтүшү мүмкүн. Мындай бейтаптар өтө майлуу тамактардан да кыйналышы мүмкүн да. Себеби ол кайра оор келет. Канчалык майлуу болсо ошончолук баягы шлак деп коебуз, керектүү эмес элементтерчи. Алар көбөйөт. Канчалык тамактан андан бөйрөк дагы кыйналат да, мисалычы. Ошон үчүн мындай жерде диетический тамактарды жеш керек, өзүнүн столу бар. Ошондой көбүнчө суюк тамак деп айтып кетем. Анан майлуудан алысыраак. Ошол. Жакшы. Кийинки суроо телегөрүүчүдөн суроо келипти. Саламатсыздарбы? Мен пневмония менен оорудум. Дарыландым дейт. Дарылангандан бери өтүм оорутат дейт. Анан тердеп атам дейт. Аябай чаңкап атам дейт да. Суу ичким келип атат дейт. Эмне кылышым керек деген суроо. Бул эми бул ооруда туура азыр коронавирус жүрүп жаткан убакта өт оорусу дискинезия деп коет, хронический холест деп коет, өт сүкчөсүнөн бурдун келген өт сүкчөсүнө топтолуп турат. Өт сүкчөсүнөн ичеге кеткен жол бар. Катуу нервный стресс болот. Азыр бизде жүрүп атат да. Мен кичине пиктен кайтып калдык. Бул катуу баягы стресс болуп, паника түшүп аткан убакта нервный стресс, невроз бул именно дискинезияга алып келет да. Өттүн баягы
бузулушун алып келет, чыгышына тоскоолдук кылат да, спазм болуп калат, баягы адам катуу нерв болгондо. Ооз кургайт, ооз качуу нерсе келет. Эң өкүнүчтүүсү мына боор ооругансып, мында тяжесть болуп турат да, боор салында ооруп турат. Боор ооруган үчүн только биз УЗИден билебиз, боордун өзүндө нерв жок. Боордун сырткы чел кабыгында, ак чел кабыгында нерв бар. Боор ооруш үчүн только боор чоңоюш керек. Бизде УЗИде билинет да. Эгер боор УЗИде нормада болсо, ондо холецит же дискинезия желчин путей деп коет. Бул биринчи орунда турат. Мына дискинезия оорусунда, өт оорусунда невроз биринчи орунда турат да. Дискинезия. Кошумчалайсызбы? Диета. Тура эле. Жакшы. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Эки жактуу пиолиптаз деген диагноз койду дейт. Анан бул кандай оору деген суроо калтырыптыр. Эки жактан кандай дейсиз? Пиолиптаз дейт. Же пиелоэктазия дейт. Бул эми ким жазаттыр? Телегөрүүчүбүз калтырган. Бул эми пиелоэктазия деген бул бөйрөктүн ишип кетиши да, мындай айткандачы. Бул эми себептери көп болушу мүмкүн. Эми аны аныкташ керек. Мындай учурда рентген кылыш керек го дейм. Бөйрөк тесттерин текшерип, эгер жакшы болсо рентген кылыш керек. Ошондой учурда тактайбыз да. Эми айтыш кыйын да азыр. Себептер көп болушу мүмкүн. Кээде таш үчүн болушу мүмкүн, ташты калып калганда. Бирок эки жактан болсо, бул кээде туберкулез болуштан мүмкүн да. Кургагучуктан дагы булабы. Жакшы, демек текшерүүлөрдөн өтүш керек экен. Бизде көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Мен сүйдүгүм ачып чыгып атат да. Анан анализ тапшырсам, уланта бериңиз. анан анализ тапшырып эле сүйдүктө белок жок деди. Мына оорунун башталышы эмеспи? Курулган тамак жесем көбөйөт. Мына оорунун башталышы эмеспи? Жакшы, сурооңуз түшүнүктүү болду. Жок. Зарасы аз келип атыптыр. Курулган тамак жесем көп деп айтты. Анан анализ тапшырсам дейт, белок жок деп айтты дейт да. Ошол боюнча. Жок, бул эми толук такташ үчүн эми бөйрөктүн тесттерин тапшырыш керек, башка анализдерди тапшырыш керек. Бирок бул эми жөн гана табарыска суук тийиши мүмкүн. Бир гана бөйрөктүн оорусу эмес, башка оорус да болушу мүмкүн да. Балким табарыска суук тийген. УЗИ кылыш керек. УЗИ кылып тургулап турукпай калдым. УЗИден билинет. Ошо процесс барбы жокпу, воспалительный процесс. Жакшы, кийинки суроо телегөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы дейт. Сууну көп ичкенде эле ажатканага көп каттаймын дейт, бат-баттан дейт. Эмне себептен деген суроону калтырыптыр да. Эми канчалык көп ичсең, ошончолук суу көп тазаланат да. Анан айдайт адам. Бул бөйрөктүн мындай жакшы иштебей атканынанбы деген да суроо калтырыптыр. Бул башка оорулардан улам деле ошондой болушу мүмкүн, мисалы, урологиялык оорулар десек. Азыр эми өзү азыркы ушул убакта 2,5-3,5 литр ичсе жарашат. Канчалык эгер организм таза, эч кандай оорусу жок болсо, канчалык көбүрөөк ичсе, ошончолук чыгып турса, бул эң жакшы. Организмдин таза чынын билдирет да. Эгер адамдар житинде суюктуу көп ичип, аз чыгып калса, бул сахарын диабет деген оорулар бар, жүрөк алсыздыгы бар. Буларга ошондуктан биз тузду сууну азайтышка рекомендация кылабыз да. Эгер канча суюкту ичип, ошончо тең салмакта чыгып турса, бул организмдин бөйрөк системасынын жакшылыгы деген сөз да. Бөйрөктүн жакшы иштешинин белгиси да. Белгиси. Ошондой деп айтасыз, э? Тазаланып турганын жакшы белгиси. Мисалы, ажаткана тез каттаган бул дагы бир оорулар болуп, башка оорулар болуп калышы мүмкүн. Болушу мүмкүн. Жакшы. Жогоруда айттыңыздар, тамактануу боюнча, мисалы, майлуу тамактарды аз жеш керек, сууга кайнатып ичиш керек дедиңиз. Андан сырткары, мисалы, дан азыктары бар, ошол тамактар болобу, болбойбу, кайсы тамак болот, кайсы тамак болбойт, такыр ушул боюнча так айтып берсеңиз. Эми мындай учурда, мисалы, койдун эти, мындай учурда жебегиле деп айтышат нефрологдор. Өтө майлуу оор келет, бир гана бөйрөккө деле эмес, жана жалпы башка органдарга деле негизи оор келет. Жана шириндик тамактар азайтыш керек. Шириндикти негизи азайтыш керек да. Сахарга деле таасир этет да, шириндикчи. Ошол негизи эле ошол азыраак
Жумуртка жесе болобу? Эми бир күндө бирди жесе болот, андан ашык. Эми бул тамак кандай тамактарды эми көп сурап турулат бардык ооруларда. Бул негизинен биз энергияны кандай сарптайбыз. Ошого жараша мен айтат элем да, примат жешибиз керек. Эгер жеп, столдо отуруп, үйгө барып, диванга жатып иш кылбасак, онда биз таптакыр туура эмес кылабыз. Эгер ошо кичине майлуу тамактарды убагында керек болар дагы. Жеп, айыл жеринде иштеп, чапкы жаап, тигине башка иштерди кылса, бул тамактар да керек. Аздыр, но керек. Мындай деген суроо келиптир. Салмастарбы дейт, жаман адаттар дейт, ичимдик ичип, чылым чегүү дагы ушул гломерулонефрит оорусуна алып келиши мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр да. Эми түрткү бериши мүмкүн. Бул эми бир ичимдик ичүү, бул группа риска айтат да. Группа риска деген эми кандай деп түшүндүрсөм болот? Бул кооптуу жаш, Кооптуу жаш. Кооптуу абал деп койсок болобу? Абалдар, ооба. Бул оору оңой козголушу мүмкүн. Эгер ичимдик ичсеңиз. Бир сөз менен айтканда, иммунитетти начарлатат. Чеккен, ичкен адамдар. Здоровый образ жизни кирбейт, ошондуктан бул. Эми жалпы зыяны көп. Ошол эле учурда мисалы бейтаптарга дагы бул нерсе сунушталбайт, бүгүнкү күндө таптакыр мүмкүн эмес. Жакшы, анан ушул оору менен ооруп аткандар спорт менен машыкса болобу деген суроо келиптир. Мисалы организмге күч келтирип, ушундай спорт менен машыкса болобу же болбосо мүмкүн эмеспи аларда? Эми ушул дарыгер менен лечение кылып жаткан дарыгер өзү айтылат да, канчалык деңгээлде, кандай акыбалда ходьба же өзү бардын айтып берет дейм. Лечащий врач ооруга карата айтат го, рекомендация берет го дейм. Жакшы. Ошол өзүнүн дарыгери айтыш керек да, бул эмеге оорунун баскычына карап, кайсы баскычта. Эгер оор немесинде өтсө, андай ооруларга спорт менен машыгууга уруксат бербейт. Пока убактылуу. Жакшы, бул темадан сырткары эле суроо келиптир, терапевт сизге келиптир. Саламатсыздарбы, мен өтүм алган элем дейт, бирок азыркы учурда дейт, эмнегедир ооруп жатат дейт да, кандай кеңеш бересиз деген суроо калтырыптыр. Эми өтүм алдырган болсо, эми буурдун келип өт сүкчөсүнө келген жолда бар. Өт сүкчөсүн бир каратыш керек, буурду бир текшертип коюш керек. Мен айтып кеттим, буур тарап ооруш үчүн буур чоңоюш керек өзүдө. А буур чоңой болсо, буурдун ичинде нерв жок. Ошондуктан жакшысы өзүгө консультация терапевтте бир көрүнүш керек. Объективный субъективный данныйлар дейт. Врачтар өзү сурап диагнозду кое алышат. Болбосо жолукса деле шарт болсо. Жакшы, биз сөз кылып жаткан оору бөйрөктүн ишинин начарлашы же болбосо гломерулонефриттин оорусу, бул кабылдоосу гемодиализ аппаратына түшүп калат экен да. Анан ушул гемодиализге түшкөндөр да бүгүнкү күндө көп, анан чет өлкөгө барып органдарды алмаштырабыз деп жаткандар дагы көп десем болот да, чындыгында. Анан бул гемодиализ аппаратына түшкөндөн кийин ушун менен жашоосун улантса болобу, канча убакытка чейин мүмкүн өзү негизи? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Негизи себептен организм зараны сыртка чыгара албай калды да. Бул гломерулонефриттин кабылдоосу бул негизи бөйрөктүн өнөкөт жетишсиздиги. Ооба. Бул деген эми уже ушундай процесс. Ол да баскычтан айырмаланат. Мисалы ошол 60-тан 40-тан жогору болсо, клеткалар, бөйрөктүн клеткалары иштебей калса, ошолор гемодиализге өтөт да. Алардын уже ошо креатинин деп коет, көбөйүп кетсе, бөйрөктүн фильтрация функциясы түшүп кетсе, ошол мезгилде анан гемодиализге башат. Себеби бөйрөк канды тазалабай калды да. Анан биз жардам бериш керек. Эми адамдар эгер гемодиализге түшсө, эми анын бөйрөктү бир гана трансплантация менен жолунда сакайтып койсок болот, андай больнияларчы, бейтаптар. Бул бир жол да. Эгер туугандын бөйрөгүн отургузсаң, ал эми өмүр бою жашап кетиши мүмкүн да. Эме отторжение болбой, ошо көнүп кетиши мүмкүн да, мисалы. Мындай айтканда. Ошол айым калгандар, трансплантация кылбагандар эми кадимкидей жашай берет.
бирок гемодиализ мындай айтканда ал деле толук тазалабайт да. Толук эмес, мындай жакшы нерселери дагы жетишерлик деңгээлде балким тазалабай коет, э? Толук бөйрөктөй тазалабайт да, мындай айткандачы. Ал деле побочный эффекттери бар. Чумасын 2 жолу келип туруш керек. Келип туруш керек. Финансовый тоже. Жакшы, ушул гемодиализге түшкөндөр мисалы башка органдарына дагы зыян келтирип коюшу мүмкүн да. Мисалы көп жыл ошол гемодиализде жүрө берсе. Эми мен ойлойм, как терапевт, бул постоянно гемодиализде жүргөнсө азыр көптөр башка органдарга өз таасирин тийгизиши мүмкүн деп ойлойм. Жакшы. Эми бөйрөктөй тазалоо жүрбөйт да, процесс жүрбөйт. Ошол эле витаминдарды гемодиализде кетип калат да, мисалычы. Витамин, белоктун түрлөрү, башка түрлөрү кетип калышы мүмкүн ошо гемодиализдечи. Ошон үчүн мындай бейтаптарда имчө түшүп кетет да. Башка оорулар кошулушу мүмкүн. Жакшы, теле көрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы дейт. Мен өнөкөт пиелонефрит менен ооруймун. Бөйрөгүмдө таш бар. Анан дарыланып дейт. Улам көп дарыларды иче берип дейт, уже жадап калдым дейт да. Эмне кылышым керек, кандай кеңеш бересиздер деген суроо калтырыптыр. Дарыгерге кайрылыш керек биринчи. Анан көрөбүз. УЗИ тройндуу изилдөөдөн өтүш керек. Эми ол анализдерге карап да. Өнөкөт пиелонефрит оорусунда дагы мисалы убак менен сиздерге кайрылып туруш керек экен да. Эми жылына 2 жолу козголсо, пиелонефрит, өнөкөт пиелонефрит, анда көрүнүп дарылоодон өтүп туруш керек. Жылына 1 жолу жок дегенде. Кээде бейтаптар ушундай болот. Бөйрөгү адамдардын оорубайт, такырчы. Кээде бейтаптардын бөйрөгү козголуп турат да, 1 жылда 2 жолу, 1 жолу. Ошолор кайрылып туруш керек. Анализдер өткөзүп. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Бөйрөгүм дейт, муздап турат дейт. Анан бат-баттан дейт, ажатканага каттай берем деген суроону калтырыптыр да. Эми бул жерде биз аял киши болсо керек болмойбу? Негизинен эгер табарсыздарга суу тийип калса, мындай көрүнүш болот. Тез-тез түнү дагы чыгып калат, 4-5 жолу, күндүзү дагы чыгып калат. Мындай мүмкүн болсо терапевттерге бир көрүнсө жакшы болот го. Жакшы, кийинки суроо COVID-19 илдети боюнча келиптир. Мына ушул COVID-19 илдетинен сакайгандан кийин организм калыбына келиш үчүн канча убакыт керек? Анан ошол бейтаптан эмне талап кылынат? Биз кантсек ушул мурдагы калыбыбызга келебиз деген суроону калтырыптыр да. Эми бул ковид оорусу азыр моюнга алыш керек. Бул оорунун эми 81%, 80% жеңил түрүндө өтүп атат. Билим даже билбей калып атабыз да. Бир 14% мындай средний акыбалда өтүп атат, 5% оор, 1-2% өлүм менен учуруп атат. Бул эми ошондуктан биз айтабыз элек, ковид менен ооруганда белгилери билине баштаганда тез аранын ичинде дарыгерге жолугуш керек. Дарыгерге жолуп, самолечение менен машыкпай, ошол үйүндө, жеңил түр болсо үйүндө обильный питье, температурасы ибупрофен, парацетамол ичиш керек, дыхательный гимнастика басыш керек, өзүнүн иш аягы өзүнчө болуш керек. Туалетке чыкканда, аяка чыкканда жакындарын жуктурбаш үчүн маска, антисептик болуш керек. Анан кийин врач менен байланыштуу болуп турат. Эч кандай дары-дармектин кажети жок жеңил түрүндө. Жакшы, анан анализ таза чыккандан кийин, сакайгандан кийин эмне кылыш керек? Кыймылда болуп туруш керекпи? Дагы кандай витаминдерди сунуштайт элеңиз? Эми биз айтып атабыз 81-80% жеңил формада. То есть өпкөгө жетпейт бул процесс. Эми средний тяжелый теченеде өпкө жабырканат, пневмония. Мындай дагы средний тяжелый теченеде бул последствиясы азыр эмки окумуштуулар жыйынтыкка келип атат. Бул фиброз пайда болот өпкөдө. Фиброз деген бул биз дем алганда ачылбайт. Миллиондогон альвеолы бар да, ошонун какой-то бир процент ачылбаса, бул инвалидке алып келиши мүмкүн. То есть ишке жараксыз болуп калат. Ошондуктан врачтын кароосунда болот. Негизинен кыймыл аракет сөзсүз болуш керек да, кыймыл аракет. Дыхательный гимнастика, врачтар айтат, 3 ай болобу, 2 ай болобу, 6 ай болобу, ошо жашаган жери боюнча терапевтинде туруш керек да, сөз.
Жакшы, телегөрүүчүлөрдөн суроо келиптир. Мен азыр кошулдум программага дейт. Ошо гломерулонефриттин алып келген негизги себептерине токтолуп кетсеңиз деп. Жогоруда айтып өттүңүз, бирок телегөрүүчүлөргө кеңеш болуш үчүн негизги себептер эмне кылыш керек оорунан сактаныш үчүн? Сактаныш үчүн ошол санация ачыга инфекция деп коет. Бизде айтат да, эми ошол ангинаны убагында дарылоо керек. Ангинага каршы өзү семейный врачтар дарылайт буну. Мисалы үчүн, мен айтып кетсем, мисалы үчүн алдын ала бир укол саят, анан ангина козголбойт да. Эгер ошол козголбогон мезгилде барыш керек дарыгергечи. Анан бир укол сайып берет. Ал мындай айтканда ошол стрептококк инфекциясын басат. Толук өлтүрбөйт, бирок аябай аз концентрацияда болуп калат да, аз размердечи процесс. Ошондой учурда ал инфекция козголбойт. Ага каршы бөйрөктүн жетишсиздигине алып келбейт да, ошондочу. Анан толук деле лечение кылса, балким болушу мүмкүн. Эгер жакшы дарыланса, убагында дарыларды алып, ошол мен кеңешим. Эми жакшы көрүнүш керек. Ошо өзүнүн бир дарыгериң болуш керек. Убагында дарыларды алып, көрүнүп. Эми ал жерде мазок алат да. Мазок алганда сразу эле билинет. Мазок тапшырыш керек. Ошол убагында дарыланыш керек. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Мухамбет Токсонбаев, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын терапевт дарыгери жана ошондой эле кийинки коногубуз Адилет Омаралиев, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын уролог дарыгери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Тема боюнча жакшы бир маалыматтарды айтып, телегөрүүчүлөргө кеңештерди айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун, оору сыркоодон алыс болуңуздар. Ушуну менен Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.